Ошо бул дыйканчылык тарапка биз 2012-жылы баштаганбыз. Негизи кара бүлдүркөн боюнча 2016-жылы баштагам. Бул жумушту баштаганыбызда бул кара бүлдүркөн боюнча эч кандай бир чарба, чоң гигант гектарлап тиккен дыйкандар болгон эмес да. Ошо алгачкылардын катарында болгонбуз. Ошо буну жаңы тиккенде биз эски ыкма колдонгонбуз башында. Арык менен сугарганбыз. Анан бул тамыры терең өскөндүгүнөн бул өтө деле азыкты көп талап кылбайт. Буга обычный эле тоок же болбосо койлордун көңдөрүн салып эле ушундай ыкма колдонгонбуз да. Бул башында бир 3 жыл, 4 жыл ошо талабыбызды толуктап, өнбөй калган жерлерди өндүрүп, анан ушул 2023-2024 толтуруп, анан ошол толгондон кийин анан толук түшүм ала баштадык да. Анан ошол 2024-түн жыйынтыгы менен ошол 2025 чемпион намын алдык. Ассоциация тараптан тандалганбыз. ММА ассоциациясы Токтогазиев Тилектин ассоциациясында мүчөбүз. Андан кийин ошол жаңы жанагы тамчылатма сугарууга өтүп, ошо бир топ өзүбүздүн жумуштарды жеңилдетип, ошо өстүрүп келатабыз да. Ошол 2 гектар өстүрчүбүз. Ошо 2 гектардан 28 тонна түшүм алганбыз. Анан ошол эски ыкма менен эле келатабыз дагы эле. Жаңыланган ушул тамчылатма сугаруу системасына эле өттүк да. Буга чейин ушул Лохтей деген сортту өстүргөнбүз. Ал майда чоң аралаш өсөт да алчы. Берген удобренияга жараша өсөт. Анан ушул агродиалог 2025 чемпион болгондон кийин биз жаңы демо алып, айыл өкмөт тарабынан бир жардам болот деген үмүттөрдө биз ушул Европаны барып кыдырып келдик. Ошо Макфурт 2025-ке катышып келдик. Анан айыл чарба министрлиги тарабынан ушу Кытайга барып, Кытайдан 10 күндүк семинарга барып, теориялык жана практикалык жаңы смарт технологиялар менен таанышып, ошо жаңы мындайча айтсам, жаңы ыкмалардын бир топторун үйрөнүп келдик да. Биз өзү негизи Кыргызстанда биз химикат колдонсок, биз удобренияга анча деле колдонбойбуз негизи. Биз жанагы зыянкечтерге колдонобуз да химикаттарды. Биз ошол Кытайдан көрүп келдик, ошол алар ошо зыянкечтерге дагы өзгөчө мамиле жасашат экен. Аларда бир чоң оборудованиялар бар экен. Алар ошол, например, бир холодильникте болгон оборудование бир 4 гектар радиусту алат экен. Ошол радиустагы зыянкечтердин санын эсептеп турат экен да. Например, көк бит түшүп кетсе, сигнал берет экен да. Ушу көк бит түшүп кетти, ушуну жок кылыш керек депчи. Анан ушундай колдонушат экен. Алар бир дары чачат экен, бир эле көк бит өлөт экен да. Бизде ушундай болуп атат. Биз бир дарыны чачабыз, бүт зыянкечтерден пайдалуу курт-кумурскалар да өлүп калып атат да. Биз ошо технологияларды алып келишибиз керек экен бизгечи.